Жалал-Абад тарыхында башка шаарлардай баягы эле Кокон хандыгы, андан кийин Россия империясы жөнүндө гана тарых барактарында жазылыптыр. Биздин чыгармачылык топ андан миңдеген жылдар ары барууну чечтик. Пайгамбарлар жөнүндө кеп кылганда баарыбызга кызык болсо керек. Ала тоонун ар бир боорунан, кокту колотунан алтын кымбат булактар агып түшөт. Бирок адырлардан булактарды кезиктирүү кыйын. Биздин заманга чейин 15 кылымдай мурун жашап өткөн Аюп пайгамбар болгону ыйык Куранда жазылат. Аюп пайгамбар азыркы Дамаск шаарына жакын жерде жашап, берешен, боорукер адам болгон. Анын көп аялдары жана бала чакалары болот. Бирок Кудай Таала ага сыноо берип, денесин жара бастырып салат экен. Андан жийиркенген туугандары жана жердештери шаардан кууп чыгышат. Ал 7 жыл оорунун азабын тартып, бирок Кудайдын сыноосуна сабыр кылып, үмүтүн үзбөйт. Бир күнү Аюп пайгамбар сыйынып Кудайга жалынат. Ошондо аян түшүп, жерди тээп, ал жерден шор булак чыгып, ага жуунуп бүт тартынан айыккан экен. Ошол касиеттүү булак ушул биздин Жалал-Абад курортунда булактар эмеспи? Чындыгында Аюп пайгамбарды жердештери жана туугандары кууп чыкканда 7 жыл жер кезип, дартына шыпа издеп биздин жерге келип калганы туура. Дал ушул касиеттүү булактардын артынан ыйык жер же ыйык шаар деп аталып калган. Тагыраак айтканда, Жалал-Абад, Жалал перс тилинен которгондо атак, даңктуу же ыйык дегенди, ал эми Абад шаар дегенди түшүндүрөт.